Бүгүнкү майрамды көркүнө көрк кошуп, ушундай бир шарт жакшы мүмкүнчүлүк түз берген биздин ушул кадырлуу меймандарыбыз, конокторубуз болуп жатат. Бизде келген дагы кызыктуу меймандарыбыз, конокторубуз бар. Эгерде ал ким деп турсаңыздар, анда биргеликте көз чаптырып көрөлү. Мына ушул СТВ телеканалынын учурдагы жүгүн өзүнүн мойнуна алып, ал жактагы теле, ал жактагы сырткы, ички бардык ашкананы өзүнүн нугуна салып, багыт берип келе жаткан агайыбыз бар. Мына ушул СТВ телеканалынын директорунун орун басары, башкы редактор Мурат Жолукеев агайыбыз. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы? Майрамыңыз Рахмат. Бүгүн мен Аяз ата. Байрамдык маанай. Сиздин төшүңүздөгү мына ушундай байлыкты көрүп алып эле көз сүйүнөт агай. Мына ушунча жыл эмгектенген эмгегиңиздин кайтышы, иши ушул жерде көрүнөт окшойт. Туура айтасыз. Рахмат. Чынын айтайын, мен бүгүн тагынмак эмесмин. Бул төш белги, медальдарды келинчегим эртең менен туруп тагын. Бүгүн сиздердин майрамыңыздар, бир жылда бир тагынып коюш керек деп, чынын эле айтайын, биринчи жолу тагынып эфирге чыгып аткан учурум. Үйдө катып койбой, мындай көргөзөлүк, ушуну сиз айткандай эле эмгек, ар бир төш белгинин ортосунда биздин канча деген кыйын, оор, ошону менен кызыктуу, ошону менен баягы көңүлгө тойгон биздин кара жумушубуз теле көрүүчүлөр үчүн аткарып келаткан эмгегибиздин үзүрү десек болот да. Эң сонун. Мурат агай, ушул карап өтсөк, ушу көптөгөн ийгиликтерди ар кайсы багытта, ар кайсы тармакта алган ушул орден медальдарыңыздар турат. Агай, анан айтып өтсөңүздөр, негизи журналистика тармагына канча жыл болду аралашканыңызга? Мен негизи биринчи кесибим боюнча режиссермун. Мен 95-жылы Кыргыз мамлекеттик ал убакта искусство институту болчу, Бибисара Бешеналиева атындагы. Ошол жерде бүтүп, мен 94-жылы Шарапат Тордокунова мени Кыргыз телевидениесинин Баластан студиясына диктор кылып алган. Ошондо мен 94-жылдан бери ошо телевидение тармагында иштеп келем. Андан кийин Москвада окуп, ошо маалыматтык репортаж жазуу корреспондент жагын бүткөнмүн. Ошондон кийин анан корреспондент болуп кеттик да, журналист болуп. Сонун, ушул бүгүнкү күн 8-декабрда демек башынан баштап билет экенсиз да. Бул майрам кантип түптөлгөнүн, ошол майрамды журналисттер эмнеден улам бул күнгө токтолгонун баарын тең агай. Ошон менен рахмат, мени жакшымды мындай белгилеп айтып атканыңызга урматтуу арген. Эми чынын айтсам көп биле бербейм, бирок билишим деле албетте бар. Кыргыз телевидениесинин негизи эле баягы кыргыз журналистикасынын, кыргыз телевидениесинин, Кыргызстандагы телевидениенин түптөлүшүнө КТРК азыркы улуттук телеканалдын орду өтө чоң. Ушул жерде мынакей азыр мага чейин келип кеткен коноктор дагы, мен дагы бардыгыбыз өзүбүздүн эмгегибизди, өзүбүздүн тажрыйбабызды бардыгыбыз ошо Кыргыз улуттук ал убактагы КТРК деп, КТР болчу телекомпаниясынан баштаганбыз. Сизге окшоп, биз да сиздерге окшоп жаш келгенбиз, көп нерсени билбей келген учурларда аксакалдар, ошол убактагы эже агайларыбыз бизге жол көргөзүп, бизге таалим тарбия берип, бизди ушул деңгээлге жеткизгендерине аябай ыраазычылык билдиребиз. Алардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө өкүнүчтүү арабыздан өтүп кетти. Ошо мен эле телевидение чакырган Шарапат Турдокунова эжебиз өтүп кетти. Мен эле ошол убакта телевидение алып келип, режиссерлук пультты үйрөткөн агайыбыз өтүп кетти. Көп адамдар өтүп кетти. Албетте жашоо улана береткен, бирок чындыгында телевидениенин ордун, КТРКнын орду мынакей белгилеп атышат, өтө чоң. Ар бир журналист. Ал убакта телекомпаниялардан бирөө эле болчу, ошол КТРК азыркы болчу, бөлөк жака бара алчу эмеспиз. Агай, мына азыр айтып калдыңыз, ал убакта ошол эле жалгыз улуттук телеканалыбыз болсо, учурда мамлекеттик, жеке менчик жана ошондой эле жана башка телеканалдардын саны арбын. Алар менен тең тайлаша канча жылдан бери, мына 30 жылдык тарыхыбыз бар. 30 жылдан бери алар менен тең тайлаша өзүбүздүн берүүбүздү чыгарып келе жатабыз. Бүгүн СТВ телеканалы тууралуу дагы сүйлөшпөсөк болбойт. Албетте. Бүгүнкү учурдагы иши, өнүгүүсү, деги эле ишмердүүлүгү тууралуу бир баса белгилеп өтсөңүз. Ооба, биздин телеканал 30 жылдык өзүңүз айтып өткөндөй тарыхы бар, өзүнүн орду бар телеканал десек болот. Биздин телеканал биринчи радиодо чыккан, 91-жылы радиодо чыккан, май учурунда ал убакта Сары Өзөн деп аталчу. 92-жылдан баштап телевидение чыга баштады. Мынакей ошол себептен быйыл мынакей 30 жылдыгыбызды белгилеген учур келатат. Кудай буйруса Алмаракенде белгилейбиз. 30 жыл ичинде биздин телеканал көп өзгөрүүлөргө душар болду. Ал албетте мезгилдин талабына, агымына жараша болду.
Ошол себептен биздин телеканал бүгүнкү күндө Сары Өзөн эмес СТВ деп аталат. Себеби бренд аталыш азыр 20-жылдагы ааламдашы мезгилинде өзгөрүп атат. Ошого байланыштуу ушундай бизде өзгөрүүлөр ал. Канал жөнүндө кенен мындай кыскача айтып кетсем, биздин телеканал башка облус телеканалдардан айырмачылыгыбыз, биз эки тилде чыгабыз, орус жана кыргыз тилде чыгабыз. Андан тышкары биздин контенттер 24 саат бою болот. 12-ге чейин Санарипте кетсе, эртең 7-ден баштап түнкү саат 12-ге чейин Санарипте, ал эми 12-ден баштап 6-га чейин кабелдик каналдарда, Ала ТВден жана башка телеканалдардан биздин телегөрүүчүлөр биздин программаны көрө алат. Андан тышкары биз чакан коллектив болгондугубузга байланыштуу өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биздин коллективдин мага эмнеси жагат, бир туугандай мамиле кылабыз. Биздин коллективде ынтымак өтө чоң. Анан биздин коллективдин дагы айырмачылыгыбыз, бизде сен режиссерсуң, сен редакторсуң, сен операторсуң деген бөлүнүү жок. Биз керек болсо оператор да болобуз, керек болсо режиссер да болобуз, керек болсо мына баары сиздер деле монтажды да кылып ийбиз, бири-бирибизге мындай көмөктөшүп, жардам берип, ушу муну мен эмне айткым келет, мынакей ырыс алды ынтымак дейт. Демек, биздин коллектив ынтымактуу болгондугубуздан 30 киши 24 саат эфирди чыгарып атат. Ошол эле мезгилде бөлөк телеканалдар, ошол эле мамлекеттик телеканалдардын арасында 30 эмес 80-100төн ашык кишилер иштеп, биз чыгарган продукцияны чыгарып келет. Мына сиздер 4 киши биригип алып, мен сиздерди айта кетпесем болбойт, урматтуу кесиптештер. Төртөөңүздөр биригип алып, мынакей килеген 2 сааттык түз эфирди алып барасыздар. Ушул эле сиздер жасап аткан эфирди кээ бир телекомпанияларда 30 биздин редакциядагы адамдар чыгарышат. А сиздер 4 киши 2 сааттык эфир чыгарасыздар. Демек, мен сиздерге чын эле айтайын, терең ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин, себеби эмгегиңиздер өтө зор. Ыраазычылык агай. Чын. Анан телеканалдагы мына ушундай берүүлөр тууралуу сүйлөшүп калдык. Деги эле азыркы учурда телеканалдардан кандай берүү кетиш керек деп ойлойсуз агай? Сиздин азыркы замандындагы көз карашы менен, жаңы келген телеканалдагы көз караш менен, анан ааламдашуу заманы болуп атат. Бардыгыбыз бир башкача нерселерди көргүбүз келип атат. Азыр телеканалдардан элдердин баягы сурамжылоосу кандай болушу керек? Азыр негизи эле журналисттик же болбосо ушу телевидение тармагы өзүңүздөр байкасаңыздар акырындап баягы мезгил талабына байланыштуу мындай өз ордун кай бир учурларда жоголуп бараткандай. Себеби ааламдашы мезгилинде азыр интернет пайда болду. Аны менен бир катарда албетте YouTube'тар пайда болду. Ошону менен бир катарда блогерлер пайда болду, журналистиканын ар кандай багыттары пайда болду. Аны менен бир катарда телевидениенин дагы конкуренттери пайда болду. Ошол эле ар бир адам өзү кааласа YouTube'тан канал ачып алып, кат талтып алып, каалаган адамдарга өзүнүн контентин тартуулагуу мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Демек, муну мен эмне айткым келет? Албетте телевидение эч качан жоголбойт, өз орду менен кала бермекчи. Биз дагы багыл заман агымына жараша иш кылышыбыз керек. Орустар айтып коет, ногу со временем надо деп. То есть биз азыркы мезгил талабына жараша жүрүш керек. Демек, узун интервьюлар болбош керек. Сөздүн ачыгын эле айтайын. Азыр ушундай аябай баары тез жүрүп атат да, байкап атасыздар. Азыр демек биз дагы ошол агымга жараша тез кыймылдашыбыз керек. Ошондуктан интервьюмду кыскартайын, телегөрүүчүлөр тажап кетпесин. Эң сонун Мурат ага, анан ушул бир суроо бар да. Негизи сиздер ушул КТРге жаңы аралашкан убакта бүгүнкү Кыргыздын ушул дөш аалар менен биргеликте иштеп калган экенсиздер да. Анан ошол убакта Мыктыбек Арстанбектин, ошол эле Мадумаровдор менен иштешкен бул бир өзүнчө бир рахат болсо керек ошол убактарда. Ооба, мен ушул жерден рахмат, ушул сурооңуз өтө маанилүү. Мен 94-жылы телевидениеге келгенде Мыктыбек Арстанбек, Мадумаров, Болот Макетаев, Жылдыз Муслимова жана мен бешөөбүз бир кабинетте отурганбыз. Элестетсеңиздер, мен ошондо 22-21деги бала ушундай баягы корифейлердин жанында бир кабинетте отурганмын. Ошолордун бири-бирине кылган мамилесин, ошолордун кесипти сүйгөнүн байкагандан кийин, ошолор мага чоң түрткү жана менин азыркы мезгилде ушул даражама жетишиме чоң салымдарын кошту десем жаңылышпайм. Себеби ар бирөөнүн өзүнүн орду бар. Социалдык багытта элдердин көбөгүн ачып чыкканда Раматылык Макетаев, Болот Байкебизге эч ким жетчү эмес.
Мадумаров ошол убакта эле баягы Адахан Кимсанбаевдин саясатка жакын жана ошондой эле ар бир маселени, ар бир суроону так чечкенге аракет кылып иштегени мага жакчу. Ал убакта мен барганда жаштар редакциясынын башкы редактору болчу. Мыктыбек Арстанбек шоу программаларды алып чыккан. Ошол убакта эң биринчи шоумен биздин Мыктыбек Арстанбек агайыбыз болчу. Ал агай ушундай сонун сүйлөөчү. Азыр ошол адамдар менен иштешкене мен абдан суктанамын. Жылдыз Муслимова ал болсо тарых жагынан алдына киш салдырчу эмес да. Туура ошондой адамдар менен чогуу иштешкениме абдан сүйүнөм жана мага алар чоң тажрыйба берди. Ал мезгилде билинбесе керек, бирок азыркы учурда мына ошондой кесиптешим айткандай дөш алар менен иштешкениңиз азыр билинип жатат болуш керек, э? Ал мезгилде билинчү эмес. Азыр деле мүмкүн бизге сиз менен иштешкенибиз билинбей эле, мүмкүн кийинчерээк деле сиз менен иштешкенибизге ошончолук сыймыктанат болушубуз керек. Сизге ыраазычылык билдиребиз, агай. Сизге эркин микрофон суналык. Урматтуу, эң биринчи эле өзүмдүн ушу кесиптештеримен баштагым келет. СТВ телеканалынын жамааты, баардыгыңыздарды бүгүнкү ушул биздин кесиптик майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Андан тышкары эле албетте телевидениенин мынакей биз тарыхын айтып атабыз, анын басып өткөн жолун айтып атабыз. Телевидение бул эң кызыктуу, ошону менен бир катарда эле өтө оор кесиптердин бири болуп эсептелинет. Себеби телевидениеде бул синтез ар кайсы кесиптердин, ар кайсы жумуштардын бириккени билинет да. Бул жерде бир гана кадр ичинде биз алып баруучулар, журналисттер көрүнүп атканыбыз менен анын сыртында ушул эфирди жасаш үчүн миңдеген адамдар эмгектенет. Ошол адамдарды дагы бүгүнкү күндөгү майрам менен чын дилимден куттуктап кетмекчимин. Эң башкысы чыгармачылык ийгиликтер, көкөлөй берелик, өсө берелик, урматтуу биздин кесиптештер. Мезгилдин агымына жараша жакшы контенттерди чыгарып, телевидениебиз, кыргыз телевидениеси дүйнөгө атын чыгарган журналисттерди, дүйнөгө кызыктуу контенттерди чыгарган компаниялар көбөйө берсин. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Ушул сапарыбыз бирге деп СТВ телеканалынын ураан айтып тургандай эле баарыбыздын сапарыбыз бирге, анда өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн бир жакшы алгылыктуу чоң иштерди жасай берели демекчибиз. Рахмат. Мына ушундай сонун сөздөрү менен Мурат Жолукеев болду. Учурда СТВ телеканалынын директорунун орун басары, башкы редактор агайыбыз СТВ телеканалынын азыркы учурда ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылдык. Ал эми биздин көрсөтүүбүз алдыга карай уланаарын дагы бир ирет эскертейин. Майрамдык эфир алдыга карай уланат. Сиз эч кайда алыстабай туруңуздар. Дагы да болсо бизде мыкты журналисттер, мыкты кесипкөй адистерибиз бар. Алар менен биргеликте таанышалык.